Мынакей достор, Кудай буйрса, бир четинен тааныштырганга аракет кылабыз. Азыр менин угушум боюнча Кара Суу 1 жана Кара Суу 2 командалары аттары келип атат. Дагы тиякта бир команданы көрүп атабыз, бирок бардыгы толук эмес экен азырынча. Ошон үчүн маалымат алыш дагы бир аз кыйын болуп турат. Азыр бул жерде Кара Суу 1, Кара Суу 2 районунун жигиттери мынакей аттар дагы келип даяр болуп калыптыр. Азыр Кара Суу 2 командасы менен таанышабыз буйрса. Кара Суу 2, мындайча айтканда Кара Суу районунун 2-нчи командасы. Бул жерде команданын жетекчиси Маматбек эке. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың, Мамат? Кеним. Ден соолуктар, биринчи ден соолук сурашайлы. Ден соолук шүгүр, рахмат. Баары жакшы. Колуңуз калай кармалсаңыз. Кандайсыз анан? Кудай буйрса оюндар аз калып, дайындыктар кандай жүрүп атат? Кудайга шүгүр, даярдык жакшы. Настройлор жакшы. Балдардын манайлары жакшы. Куданын колдосун эми. Жакшы манайда келет. Күндө ачык. Баары жакшы, Аллага шүгүр. Маматке анан бир команданы буйрса чыгарып, эртең оюнга чыгарып атыпсыз. Ушул тандоо жагы кандай болду? Аттарды, балдарды тандоо жагы. Аттарды, балдарды тандоо бул өтө кыйын да. Бирок биздин балдар ойноп жүргөн балдар. Биз 4 жылдан бери ташалган балдар бар ичинде. Өзүнүн район аралык турнир бар. Ошодо ойноп жүргөн балдар да. Будан мурун да 2 жолу бул жерге келип ойногонбуз. Эми бара-бара алдыга жылуу деген болуп атат да, аста-аста. Эми баары Алладан экен эми. Эртеңки оюн пешене. Бирок утабыз деп келдик. Алла берсин утайлы. Анан аттарга кандай ишеним болуп атат? Бул аттардын баары эле азыр жигиттериңиз айтып атат, көп эле 70-80% ойногон аттар, казанга ойногон аттар деп атат. Аттар эми биринчи команда башталганда чындыгы аттарды үйрөтүш кыйын болду да. Ат ушундай акылдуу жан болот экен, тез үйрөнөт экен. Бизде аламан улак чапкан үчүн көбүнчө аламан болчу да. Эми ушул көкбөр 5-5ке тайгазан улакка аттарды үйрөттүк. Үйрөндү, Кудайга шүгүр. Алды аттар результат көрсөтүп атат. Көрдүңөр, Кара Суу 1 уже чемпион. Мартынан кетебиз. Биз да чоң үмүттөр менен. Анан могул биз дагы ушундай өзүбүз эми Бишкек тарапта эми өзүңүз билесиз, тиякта Казанга көбүрөөк баскын жасалат. Казан убакта көбүрөөк ойношот. Анан ушундай ар кандай жаңылыктарды угуп атабыз. Кече 23-үндө Ноорузда дагы чоң мелдештер болуптур. Ушу негизи эле ушу түштүк региондо сиздер тарапта мындай жылыштар кандай болуп атат? Аллага шүгүр. Жылыш өтө чоң. Онун жылыштын бир белгиси эле Кара Суу чемпион болду, көрдүңөр. Калган мына башка региондогулар өтө күчтүү оюн болду. 23-үндө дагы, кече Ноорузда дагы. Мындайча айтканда командалар барган сайын өсүп атат. Жаштар өсүп атат, аттар үйрөнүп дегенде өтө жакшы. Сиз өзүңүз дагы азыр мындай угуп калдым, көп жылдан бери аралашып жүрүптүрсүз. Негизи эле ушул Казан улактын келечегин кандай көрөсүз? Казан улактын келечеги өтө чоң. Кудай кааласа, уже ушу күнгө кел мурун бизде эч Казан улакка кызыккан адам деле жок эле да. Ишибиз деле жок эле негизи. Анан келип көрүп, тиги таласка барып келди. Ал жак бул жактардан тажрыйба ашырып, азыр күчтүү деңгээлге жетип калды десе дагы жаңылышпайм да. Буйрса. Мына Оштон көрүп атасыңар. Достук командасы, Ала Тоо командасы оюндарын көрүп атасыңар. Ошол деле далил деп айтсам болот да. Ошол эле. Мына буйрса сиздерде дагы могул региондо жакшы чоң деңгээлде оюндар өтүп атыптыр. Буйрса республиканский турнирлерге да пландар кандай болуп атат? Кудай кааласа, Алла буйрса, ал эми пешене. Бирок аракет бар. Үмүт республиканскийге чыгабыз деген үмүт чоң. Кара Суудан бир квота берип калса, сиздин жеке оюңуз боюнча ушул Кара Суу районунан дейбизби, ушул балдардан дейбизби, бир жакшы мыкты лигага татыктуу команда чыгабы?
Кара Судан Кара Су 1 бар, лигага татыйт. Кудайга шүгүр. 4 жылдан бeri ойнойт. Мен ошол командада жүргөм. Азыр эми Кара Су 2-ни түптөп балдар менен. Бул жерде Мелис, Кабыл, Ыктыяр деген балдар ушуну уюштуруп түптөшкөн. Анан мен келдим, тренер болуп. Анан эми жаш команда Кара Су 2. Кара Су 1 такшалган команда. Ошол республиканскийга чыгып ойногонго уже даяр деп айтсам да жаңылышпайм да. Кара Су 1 командасы. Мен өз мукаларым, досторум ошол жакта. Мен пока мына Кара Су 2-де тренер болуп жаштарды өстүрөйүк деген неде Алмаз тренери Кара Су 1. Экөөбүз сүйлөшүп жаштардын аркасынан өстүрүп атабыз да. Ошол максат. Анда буйруса балким эндиги жылы республиканский турнирлерден көрүп калышыбыз мүмкүн экен да. Алла буйрса Алладан эми. Бирок ниеттер бар, Кудай кааласа. Анда эртең оюн Эртеги оюн кандай болуп атат? Малай, балдар, аттар жакшыбы? өтө сонун. Толкундолор бар, бирок манай өтө сонун. Балдарда настрой, жин өтө жакшы. Эми булар кышы менен улак ойноду, эми физикалык жактан жакшы эле болуш керек. Жакшы. Тандалган балдар райондон. Кара Су районунан тандалган балдар. Баары эле. Эми баары Алладан кимге насип эткен ошол утат. Ким күчтүүсү утсун. Таза оюн болсун, главный. Кырсыксыз, таза оюн болсо. Ошол. Мамат эке, сизге да ийгилик каалайм. Биз ушундай демилгелерди угуп, өз көз менен көрсөк биз да сүйүнөбүз. Рахмат энем. Кыргызстандын бул муртунун баардык жеринде ушундай аракет кылып, өнүп атыптыр, өсүп атыптыр депчи. Кудай буйрса, өзүңүз айткандай, ушу командаңыздарды лигадан көрүп калабыз буйрса. Алла буйрса, Кудай кааласа. Баракелде. Рахмат чоң. Иштериңе ийгилик. Достор, Кара Су 2 бул Кара Су районунун 2-чи командасы. Кабыл деген жигит биз менен. Мындайча айтканда команданын капитаны экен. Ассаламу алейкум, Кабыл. Кандай ден соолуктар? Жакшы. Түзүк. Кабыл, дайындыктар кандай жүрүп атат? Дайындык болуп атат. Жакшы. Балдарды уюштуруп келдик. Ушу кичине тажрыйба топтоп. Ушу ниет утуш керек. Анан азыр эле биз бир аз кечиги келип калдык. Аттарды балдарыңар бастырып Бастырган чыгып кетишти. Анан бул ат жаң келди бул. Эмне болгон ат? Бул командага бүгүн мына команда 2-чи оюн. Ушул оюн. Муну жаңа алып келдик бул атты. Бул ат ушу Зашта менен жекеме-жекеге ойнойт го дейм эртеңки оюнда. Буга чейин оюндарын көрдүң беле өзүң? Буга чейин башка советтин бир командаларын ойноп жүргөн экен ат. Биз көрө элекпиз бул оюнчу. Бул бизге биринчи оюн. Кудай кааласа оюн көрсөтөт. Анда жекеме-жеке экен да? Жекеме-жеке болот го деп ойлоп атабыз эми. Дайындыгы аттарго эми аттарыңарды келип Балдар деле жаш балдар баары. Баары жаш балдар. Ойногон алдын ойноп жүргөн 3-4 бала бар, калган жаш балдар. Ошо команда главный ушу оюн көрсөтөбүз деп келдик дейм. Эми Кабыл азыр бу жерде балдарыңардын арасында мисалы бардык эле тандоодо мисалы өзүңөр айыл өкмөт дейбизби, кандай бир оюндардан тандалып алынган балдарбы же тандоо кандай жүрдү негизи ушу балдардын оюнчулардын арасында? Оюнчуну ушу команда менен келишип тандадык балдардын баарын элечи. Ошол айыл аралык чалып жүргөн балдар бар. Айыл өкмөт оюндар болот. Ошодон тандап алдык да. Ошол. Демек баары эле чалып жүргөн балдар. Баары эле чалып жүргөн. Бир бала бар жаңы балдардан. Бирок ал бала деле чабыш керек, чабат, Кудай кааласа. Жакшы. Анан быйылкы жылдын эсениндағы чоң турнирлериңер өттү. Ушул оюндар кандай өттү? Кабыл? Биз чоң оюндардан кече бир оюн Нооруз турнирине катыштык. Кара Су 2-чи командасы. Жакшы болду оюн. Биринчи оюн жакшы болду. Эки команданы жеңдик, бирөөнөн жеңилип калдык 1-0-гө. Жалал аттын база көргөн командасынан. Мына 2-чи чоң оюндардан 2-чи оюнга катышыбыз. Кудай кааласа жакшы эми. Секин өсүп келет балдардын баары. Тажрыйба алып, э? Ошо. Жакшы, эми Кудай буйрса эртең оюнуңар башталат. Дайындык баары жайында. Баары жайында. Командалардын баарына ийгилик. Жакшы күчтүүсү жеңсин. Ушу спорт бул. Баракелде. Кабыл. Анда ийгилик силерге дагы. Рахмат. Кудай буйрса мыкты оюндар күтүп калабыз. Рахмат.